Кыргыз эстрадасынын коңур үндөрчүсү Фарида Карбозова окурмандарга бактылуулук тууралуу өзүнүн пикирин бөлүштү. Мен бактылуумун деп жар салып жылмай айтыштын өзү эле сүйүнүчтүү кабар. Күн сайын, атүгүл мүнөт сайын жашообузду кубанычтуу кабарлар коштоп, жан дүйнөбүз кубанып турсун. Эч ким эч качан оорубасын да, муңайбасын. Ар бир адам бактылуу болууга тийиш. Бар өмүрдү барктап бактылуу жашайды. Жакшы көрөм сиздерди, жакшы окурмандарым. Жүрөк таза болсо оозунан жакшы сөз чыгат деп билдирди Ырча. Эскерте кетсек, Ырча акшум карын, жок азым, кантип мен танам деген сыяктуу ырлары менен кеңири белгилүү. Маалымат булагы Заман Чекиткейди. Ырча Анжелика Кайратова КТРКнын мурдагы башкы директору Илим Карыпбековго ыраазычылыгын билдирип, көрсөткөн колдоосу үчүн рахматын айтты. Жакшы сөз жарым ырыс. Сизди мен мыкты жетекчи, уюштуруучу, орду менен эскертүү айтып, эң жоопкерчиликтүү жана жашоонун чыныгы сүйүп бартаган инсан катары билем. Рахмат Илим Карыпбеков. Өлүм менен жашоонун ортосунда болгонуңузда сиз жетектеп кеткен КТРКнын жамааты, жакшылыгыңызды көргөн инсандар ыйлаганы азырда көз алдымда. Канча сөз, бут тосуулар болбосун, сен өзүңдү өзүң эч качан жебе, бара жаткан жолуңдан токтобо деп айткансыз. Бактылуу айым долбоорунун башталышында ишеним көрсөткөн үчүн мен колуман келсе да келбесе да тыпырап иштедим. Бүгүн дагы бир каарманга бактылуу көз ирмем тартуулоо үчүн чыгып бара жатып, сиздин дагы бир сөзүңүздү эстедим. Эл эмгекти баалайт, ким эмне десе да башыңды көтөрүп иште. Эч кимди укпа, ушактарга жылмайып кой деп кабилетиңизден жамааттын көзүнчө айтканыңызды. Бул сөздөр мага акыркы 2 жылда чоң жардам берди. Айтор жетекчи катары сизден көп билгүлөрдү алдым. Сизден дагы көптөгөн жакшы эл үчүн жасаган иштериңизди күтөбүз деп жылуу пикирин билдирди Ырча айым. Эскерте кетсек, Ырча Анжелика КТРКнын каналында бактылуу айдын долбоорун мыкты деңгээлде уюштуруп келген. Маалымат булагы Заман Чекиткейди.